Жалал Абадта жарылуудан жапа чеккен 5 бейтаптан 3-өсү 1 суткадан кийин үйлөрүнө чыгарылды. Ал эми 2 бейтап ошол тапта нейрохирургия бөлүмүндө дарыланып жатат. Облустук оорукананын башкы дарыгери Кумар Ботокараевдин айтымында ошол тапта алардын абалы туруктуу. Суббота күнү Жалал Абад шаарындагы кислород баллонунун жарылып, андан жабыркаган 5 оорулуу келип түшкөн. Бир алтынчысы ал ошол жерде иштетип аткан каза болгон кыз. Анын сөөгү ошол эле убакта моргко укук коргоо органдарына өткөрүлүп берген. Калган 5-өө бир сутканын ичинде бизде каралып, 3-өө акыбалы туруктуу болгон үчүн үйүнө кетирилди. Экөөсү закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мягких тканей лица и затылочной области деп бир жигит менен бир келин азыр нейрохирургия бөлүмүндө баш чайкалгандыгы боюнча дарыланып атат. Дарылануусу толук көлөмдө өтүүдө, врачтардын тыгыз көзөмөлүндө.